Бир туугандар, жалпы бардыгыңарды Аким KG YouTube каналына кош келдиңер демекчимин. Силер менен баягы эле мен Гүлжигитмин. Бүгүн 29 июль, саатыбыз Москва убакыты боюнча 14:46 болду. Көптөн видеолорду киргизип тур деген бир туугандар комментарийлерден жазгандар көбөйүп кетти. Күнүгө сменаларын тарта албай атам, себеп дегенде физически жетишпей жатам. Ал эми мынакей бүгүн Кудайга шүгүр энергия бар, күч бар, уйкуну бышырганбыз. Бүгүнкү сменаны дагы силерге чагылдырып берейин. Жалпы бардыгыңарга ассаламу алейкум. Аким KG YouTube каналына катталып, лайктан басып, комментарий жазып койгула. Биз баштадык. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Күн жаркырап тийип баштады ғой, линияга чыгалы дагы дароо эле баштайлы. Дароо эле заказ берет го, коэффициент менен карагалачы. Глобус гипермаркет на Варюжское шоссе дейт. Так, Глобус гипермаркет на Варюжское шоссе бул примерно 22 километр болот, 16 мүнөт дейт. Аба райын карагалачы. Өтө сонун кооз. Снежкомду ким билет? Баштадык, кеттик заказга. Короче, бул уже экинчи заказ. Жанагы биринчи заказдын акчасын аз көрүстүм. Бул 216 рубль болду. Канча 8 мүнөт жол жүрдүмбү? Ооба. 6 мүнөтпү, 8 мүнөтпү жол жүрдүм болуш керек эле. Так, мынакей, бул жанагы заказ 332 рубль болгон экен, Глобуска келген. Фото по карте. Дальше улантабыз. 40 мүнөт жол жүрдүк. Кана 930 рубль дейт, Ол деги поселок Новойда болчумун, азыр примерно деревня Нефедьево деп коет экен, Нахабинадан бериректе. Ошол жерге келдим. Дальше улантабыз эми. Үйлөрдүн бардыгы ушундай крутой, закрытый квартал экен, бул дагы охрана, шлагбаум, не шлагбаум, бардыгы серьезный. Бардыгыңарга ушул Москва шаарында биздин Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңарды 24/7 чечип аласыңар круглосуточно. Яндекс заправкасы дагы бар. Таксиге тиешелүү полный пакет документ жасалат. Кисар деген нерселерге да жардам беришет. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңер болот. Комфорттуу иштейсиңерби, бизнеспи, доставка, грузовой бүт улана берет. Ситимобилге жана Яндекске улап беришет. Анан буга чейин мен айтып жүргөм силерге, бир айдын ичинде 2 розыгрыш депчи. Жок, андай болбой калыптыр. Азыр бир айдын ичинде бир эле розыгрыш кылышат экен, но байге 30 000 рубль экен. Элестетиле, 30 000 рубль бир айдын ичинде. Кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп калат да. Ошондой туугандар, ушул Атаман таксопарктын номерин ушул жерге калтырып коеюн. Байланышка чыгып, кошулуп иштете бергиле. Жалпы бардыгыңарга ийгилик, тапканыңардын берекесин берсин. Биз болсо сменаны уланталы. Карагылачы, кандай гана кооз жерлерден өтүп баратам. Мен тым эле ушул айылда жүргөндө эле бүтөм чөптөрдү аралап, чуркап эметким келет да. Сонунда. Принимаем и поехали. Могу полянадан чоңчу адамдарды тек жакта сейилде отурушат, пикник кылып атышкандар бар экен, өтө сонун. Бизде күн ысып баратат да, биз ушул күнгө бир аз мындай чыдабаган сыйдык мындай наалып эки сөздөрдү айтып атпайлыбы? Кыргызстанда 40 градустан ашып ошондой болуп атыптыр да. Мен августтун башында кетем деп атам, билбейм ал жакта. Эмне кылам? Неге кетип атам, өзүмдү түшүнбөйм да. Еще бир барып көрүп элечи, ысык болсо дагычы. Мени эс алдырбаса болбойт. 7 мүнөт 20 секунд дейт. Жол жүрдүк, 143 рубль, оплата по карте. Кийинки заказды ушул жерге жетип калганда принимать этип алдым эле. Ну-ка, посмотрим, куда мы будем ехать, а? Куда мы вообще неудобно болот магачы. Поселение Московский, а мы Мосренген жака Одинцовдон нары. 1 саат 9 мүнөт дейт, кеттик.
Көйдім бір ғана көйдім, көйдім жоқ. Түйшіндім қойылым. Bir saat 20 minut жол жүрдік. Пробкалармен болып, ушундай болуп калды. Акчасы 1395 рубль болду. Наличный болчу 1400 рубль төлөдү. Экинчи заказды кабыл алдым. Бул заказды бүтүп элек жатып элечи. Ошол дагы коэффициентмен болчу. Кеттик калайын мында. Ой алла, тугандар, пробкалар менен ушул дорожный ремонт, пробка не пробкалар менен 2 саат 18 минут жол жүрдүк. Мынакей өзүңөр көрүп турасыңар, 2298 рубль болду. Уктап келди. Несин орайын. Чоң рахмат, уйкум бышты, как я выспалась. Ой-ой-ой-ой, как далеко деп калды го. Бронница деген жерге келдим. Аз биринчи кезекте эле бир чайхана таап туруп чай ичпесем болбой калды. Жумушту баштардан алдын бир Цезарь салат жеген болчумун. Ошол салат менен жүрөм дагы эле. Курсак өлүп калды. Табарсык жарылган атат. 22:03 болду. Домойду бас койгон жерден бир заказ берди. Бронницадан так. 14 минут жол жүрөт экенбиз. Ничего, үйгө барганча да нормальный заказдар берип калат. Кеттик. Так, туугандар, Бронницадан Выхинага бирөөдү алып келдим. 686 рубль болду. Так. Саатыбыз 23:38 болуп кетти. Үйгө да 46 минут жол жүрүшүм керек, 37 километр. Да, көрөбүз жеткенче. Даже домойдун времясы бүтүп атыптыр. Аз буну өчүрүп туруп по делам кылат окшойм, мынакей. Короче, туугандар, мынакей домойду бас койгон жерден акыркы эмес, бул предпоследний заказ болушу мүмкүн. Өзүбүздүн бир тууган кыргыз мекендеш садовник болуп, разнорабочий болуп, бир дачада иштейт экен. Бүгүн выходной экен. Ошол мага чыгып калды. Салам алейкум, Кыргызстан деп кой. Салам алейкум, Кыргызстан. Всё. Привет. Всё. Ийгилик, турачка. Mayli. Сүйлөшөбүз. Давай. Бул үнүбүз карта менен колдонбойт экен. Только наличка жүргөн жигит экен. Анан магазинге келип майдалап чыгып берем деген болчу да. Хорошо, майдалап чыгып десем, майдалап чыгып туруп брадан бир суу ичип коебуз деп энергетик алып чыгып бериптир да. Мен энергетик негизи редко ичем. Анан хорошо, рахмат чоң дедим. Красавчик деп койдум. Ушундай. Саатыбыз 12-ден 49 өттү. 17 километр 18 минут калды үйгө жеткениме. Бүгүнкү иштегеним дагы результаты көпчүлүгүңөрдү шок кылып коюшу мүмкүн. Эми шок болбосо дагы молодец деп жазып коюшуңар мүмкүн да. Бүгүн дагы иш Кудайга шүгүр жакшы болду. Азыр эми үйгө жетип туруп, жыйынтыкты эсептеп көрсөтүп берейин силерге. Аба депчи. Мынакей бирден 27 өттү. 29 июль эсеп кылып бүттүм мынакей. 7143 рубль иштептирбиз. 12 заказ дейт. Негизи 11 заказ кылынган. Себеп менде баланста 544 рубль бар болчу, бир заказ кылган болчумун, өзүңөр билесиңер. Ошол 7143 рубльдан 544 алганда мынакей 6549 рубль калат экен. Ошонун ичинен аренданы минус кылабыз 1000 рубль. Обед минус кылабыз 370, анан 250 рубльга бир штраф төлөдүм.
камерага 40-ка өтүп кеткен экен, 40-тан жогору. Анан 330 рубль бул ужун. Ошондо мага 4649 рубль таза иштептирмин. Бензинди санаган жокмун, себеп мен кечеки сменамдан 1000 рубльга бензин куюп койгон болчумун. Ошол мага бүгүн жетти. Ишенбесиңер, мынакей. Көрдүңөр өзүңөр, 48 километрге жеткен бензиним калды. Мынакей. Эртең бензин куям, эртемен ойгонуп жумушту баштаганда бензин куям. Эгер бензинди эсептеш керек десеңер, бензинди эсептегенде мынакей 6000, ой жок, 3649 рубль калат экен мага ушундай тазасы. А на самом деле 4649 рубль таза калды бүгүн. Кудайга чексиз шүгүр. Мына бүгүнкү смена ушундай болду. Бир туугандар, красавчиктер, ага ине же карындаштар, болду болсо өтө жакшы мен үчүн. Кудайга шүгүр. Видео аягына келип калды. Ушул жерге чейин көргөн болсоңор бардыгыңарга чоң рахмат. Видео жаккан болсо бир лайк, бир комментарий, каналга каттала элек болсоңор катталып кеткиле. Силер менен баягы эле мен Гүлжигит болдум. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө сак саламатта тургула. Бардыгыңарга ийгилик. Ассаламу алейкум.